Кыргызстандын бир кары жерине Кемпир-Аба суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жерди Өзбекстан менен алмашууга байланышкан нараазычылык кайрадан уланып жатат. Бир карыш жерибизди Өзбекстанга бербейбиз деген айрым тараптар аталган жайга бооз үй тегип кайтарууга алышууда. Коомчулуктун талкуусунда турган чек ара чыры боюнча серепчилер да өз ойлорун ортого салды. Алар Камчыбек Ташиевке колдоо көрсөтүп, 30 жылдан бери такталбаган чек ара маселесин чечүүдө калк өзү көмөк көрсөтүш керек экенин белгилешүүдө. 30 жылдан бери мисалы ошол Өзбекстан менен Тажикстанда канча жерлерибизди биз басып алып коюшту. 1 метр, 2 метрден жылып отуруп, мынеке соктогу жерлерди карагыла, Кемпир-Абадагы жерлерди карагыла, бардыгын алып коюшуп атат го. Эч нерсе кыла албай. Эгер тактагандан кийин, ушул тактагандан кийин, анда ойлодук бүттү. Бул маселе 1 метрдагы такталган жерден 1 метр чыга албай калышат. Бул чек ара маселесин ушу мындай бир топтолуп, митинг уюштуруп, bir-birine hakaret söz aytıp, yaman sözler aytıp men geçilbeydi. Buga her bir memleketten bir palmamoşna adamlar bekitilgen. Bizde hazır Kırgız memleketinin ezevinen Kamçıyık Taşıyıp, komiserin törevası hazır Kamçıyık Taşıyıp'tın hareketinde biz tuğra bağı verip durgansı yakışı. Тарых илимдеринин кандидаты Жолдошбек Бөтөнөев чек ара маселеси тууралуу сындап, бир уч адамдар андан саясат жасоого аракет көрүп жатышканын айтууда. Акыры келип, эми азыркы мезгилге туш келди. Булар деле унчукпай койсо болмок. Бул деле өтүп кете бермек. 4 жыл 5 жылдык бийлигичи. Бирок булар ушу чечип коелук, 1 метр жер болсо да ушул жерден токтотуп чечип коелу деп атат. Максаты жакшы, аракети жакшы. Бирок ошо аракеттин жыйынтыгы кандай болот? Бул бир эле азыркы аракет кылып аткандардан көз каранды эмес. Булардын аракетин эл дагы кабыл алыш керек, колдош керек. Бир эмес бир канча жолу ошол жерге барып элге түшүндүрүп атат. Бирок элдин арасынан бузукулар чыгып калып атат да, провокаторлор чыгып калып атат. Алардын ойлору совсем ошол чек ара маселеси эмес, Ташиевке каршы иштешип атат. Ташиевдин жасап аткан иштерине туура эмес баа бергенге аракет кылышып атат. Бирок эл ошол жерде экинчи барганда макул болду эле го. Макул болуп Ташиевдин айткан сөздөрүнө көнүп, эл макул болгондон кийин аны эртеси эле кайра башташып атат да. Бул жерде провокаторлордун салымдары көбөйүп кетип атат. Чек ара маселесин чечүү жеңил эмес. Тилекке каршы жер талашуудан чек арага жакын жайгашкан аймактарда ызы чуу, адам өмүрүн алган учурларда катталган. Маркум дин алымы Чубак Ажы Жалилов да көзү тирүү кезинде чек араны чечүү тууралуу айткан жайы бар. Чек ара такталбай болгон сайын, бери кирип, коңшулар кирген сайын, ошака өтүп кетип атат дагы биздин карта кыскарып кетип атат. Качан талаш маселе болбогондо гана жанагы токтойт да. Азыр биздин президенттер жакшы ниети болуп туруп, мейли алар мисалы үчүн биз айтабыз да, 50 кылып бер десек, кошуна нааразы болушу мүмкүн да. Ошого мейли кошунага 60-ын берип, 40-ын алып калсак деле чек ара такталат да, анан токтоп калат. Бирок токтолбосо, талаш болгон сайын жарым метрден болуп туруп, бул жакка келип калгандыгын биз билбей калып атабыз да. Түшүнүктүүбү? Ошого жеке менин пикирим, урматтуу бир туугандар, эгерде мамлекет тараптан саясий чечим кабыл алынса, ага каршы чыкпаш керек. Буга чейин Камчыбек Ташиев наразы болгондор менен жеринде жолугуп, алардын талаптарын эске аларын айткан. Жыйынтыгында чогулгандар анын сөзүн кубаттап, эл пикирин эске алганына ыраазы болушкан. Дээрес айылынан 15 гектар жерди сурап атабыз. 3 километр жол болот экен. Элибиз тоого малын айдаганда 3 километр менен өтүп кетет экен. Атак 3 километрди бербесеңер, ел 40 километр айланат экен. Бергиле бизге деп биз сунуш берип атабыз. Ушинтип бири-бирибизге сунуш берип, кимге керектүү жерлерди ушинтип бири-бирибиз менен алмаштырганга аракет кылып атабыз. Мен айттым эле башында, урматтуу туугандар, биз кээ бир жерлерди алмаштырабыз, беребиз. Кээ бир жерлерди алмаштырып алабыз. Мына ушул гана маселе. Эми бул элдин жергиликтүү элдин кызыкчылыгына болуш керек. Ташиевке мен ыраазычылык билдирем, чындыгында биздин талабыбызды аткарып бүгүнкү күндө келип берди. Өз көзү менен ушул жерди көрдү. Бардыгын түшүндүрүп айттык. Акырында биздин талабыбызды канаттандырып, биздин чокубузду эмебизди бербестен мен Ташкентке дагы бир жолу барайын, дагы бир жолу өзбек коңшу туугандар менен маселешип көрөйүн. Силердин азыркы сама захват кылып турган 20 гектардай жерин майыл ошол жерди берели, калган жерин эме протоколго өзгөртүп киргиземин деген сөзүн бизге элге берип кетти. Биз ошого канаттандык.
Кыргызстан менен Өзбекстан 1378 чакырым жерден чектешет. Алардын 85% мурда такталган айтылган. Өкмөттөрдүн азыркы тактоолору жакынкы 3 айда толук ишке ашыруу планы бар. Бүгүнкү күндө Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын кеңешмесинин жыйынтыгы боюнча маалыматтык түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүп жатышат. Асия Садыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион, Ош.